لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Тағдырғыза бүгіндей ұлы күндер жаратқан, бүткіл аламды жаратып, жашоо бір тәртіпке салған, ал аламда айбандан айырмалап ақыл беріп, адам қылған, адамзаттың ішінен иман беріп, мұсылман қылған, ұлы жана құдіретті Аллах Таала шексіз мақтаулар болсын. Аллах Тааланың аманатын бізге толығымен жеткізген, пайғамбарлардың ең ұлығы, пайғамбарлардың сұлтаны, бізден сүйікті жол басшыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дуа саламдарыбыз болсын. Урматтуу мұсылман бір туған. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тану, аны башқаларға таныту, анын үммет қатары менің ыйық миллетім жана улуу мақсатым деген урандын негізінде бүгін сіздер менен пайғамбарыбыздың өмір таржымалы туралы сөзүбүздү сабагыбыз улантабыз. Бүгүнкү темабыз исламиятка чейинки доор. Анын ичинде дүйнөнүн абалы кандай эле? Дегеле, исламиятка чейинки доорду үйрөнүүнүн, исламиятка чейинки доорду билүүнүн эмне зарылчылыгы бар? Исламиятка чейинки доорду билүүнүн зарылчылыгы жашоодо ар бир нерсе өзүнө карам-каршысы аркылуу бааланат. Эгерде оору болбосо, ден соолуктун кадырын инсан билбейт. Эгер чыр, согуш болбосо, инсан тынчтыктын кадырын билбейт. Ошол эле сыяктуу, эгерде биз исламиятка чейинки доорду аңдап билбесек, окуп билбесек, анда биз ислам бизге канчалык чоң бактты алып келгендигин, бизге кандай жакшылыктарды алып келгендигин аңдап түшүнө албайбыз. Ислам бизге эң сонун бактылыкту алып келди. Ар бир инсанды өз ордуна койду. Жашоодо ата ким, эне ким? Жашоодо аял затын орду кандай? Жашоодо ишеним, Кудайга болгон түшүнүк, бирөөдүн аксы, айтор, ислам ар бир нерсени өз ордуна койгон. Ал эми исламиятка чейинки доор бардык караңгы доор болгон. Ислам келгенге чейин дүйнөнүн абалы өтө оор эле. Ошол кездеги оор абал көздөн эмес, балки жүрөктөн кан ага турган доор эле. Бул доордун аты жахилия доору, караңгылык доору. Караңгылык дегенде илимдин терси болгон караңгылык эмес, ыймандын терси болгон ыймансыздыктын караңгылыгы өкүм сүрүп турган доор эле. Ислам келгенге чейин дүйнөнүн ар тарабында чыр чатак, кандуу, кан төгүү согуштары болуп турган. Адамдар бири-бирин жеген жырткычтардай мээрим, бооркерликтин ордуна бузукулуктун, караңгылыктын, зулумдуктун сазына белчесине баткан кез эле. Маселен, бир адамдын төөсү башка бир адамдын эгинине кирип кетсе, багына кирип эгин тепсеп салса, эки үй бүлө себептүү эки уруу канчалаган жылдар бою кан төгүп согушкан. Андан кийин дүйнөнүн ичинде арабтардын абалы. Арабтар уруу болуп жашашкан. Алар өз уруу башчысынын гана сөзүн угуп, калган уруу башчыларды кабыл алышкан эмес. Демек, уруучулук күч алган. Андан кийин ислам келгенге чейин дүйнөдө, анын ичинде араб жергесинде бузукулук ушунчалык күч алган арам иштердин баарын эшик ачык эле. Ал аракештик болсун, ал бузукулук болсун, ал уурулук болсун, ал зынакорлук болсун, бардык күнөө иштердин эшик ачылып, элдин абалы өтө жаман болуп калган кез эле. Ислам келгенге чейин адилеттүүлүк болгон эмес.
байлардын, бийлердин гана кызыкчылыгы корголуп, ал эми бей бечаралардын укугу тепселген. Зулумду күч алган. Залимдердин зулум камчасында бей бечаранын, кулдардын көз жашынын тыйлар түрү жок эле. Өзгөчө ислам келгенге чейин аял затын абалы өтө кейиштүү болгон. Арабтар жаш кыздарды тирүүлөй көмүшкөн. Алар кызды болуудан намыстанышкан. Ошондуктан алар тирүүлөй көмүшкөн. Бир улуу сахабалардын бири өзүнүн өмүрүндөгү бул көз карашка, бул окуяга мындайча эскерет. Менин бир кичинекей кызым бар эле. Бирок мен ошол кызым бар экендигине намыстанат элем. Андыктан элдин сөзүнө калуудан көрө ал кызды өлтүрүп, аны жерге көмүп кутулууну кааладым. Өз аялыма кызды даярда дедим. Аялым акыйкатты билип турат, бирок мага каршы чыгылган жок. Кызымды кийинтти. Кичинекей кызды жетелеп, мурда даярдап койгон аңгекке алып бардым. Кызым, тетиги аңгекти карачы, эмне бар экен дедим. Кызым кичинекей эч нерседен жаман ою жок. Жанагы чукурду барып караган кезде мен аны бир тебип чукурга түшүрүп жибердим. Түшүп бараткан кезде жанагы аңгектин четин кармап, ал жерден чыкканга аракет кылып жатты. Мен анын жанында турат элем. Ал ушунчалык тыбырчылап аракет кылган кезде анын колунда чачылган топурактар мени кийимиме, менин сакалыма чачырады дейт. Бир кол менен аңгектин четин кармап, "Атекебай, сиздин сакалыңыз, сиздин кийимиңиз чаң болуп калды" деп мени кийимдеримди тазалап жатты. Бирок ошого да болбостон мен өз кызымды бир тебип чукурга көмүп салдым. Деп жанагы сахаба көздөн мөлтүрөгөн жаштар агып көп кыйлады. Бул окуяны айтып берген кезде ал жерде турган сахабалардын баарысы ыйлады. Ыйлап токтогондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны кайра айтып берчи деди. Ал сахаба экинчи рет айтып берди. Ал жерде турган бардык сахаба ыйлады. Ыйлап бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны кайра айтчы деди. Ал сахаба үчүнчү рет кайра кайталап айтып берди. Ал жерде ыйлабаган адам калбады. 3 жолу кайра кайтылоо менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О урматтуу бир туугандарым, о мусулмандар, мына ислам бизге кандай бактылык алып келди. Ислам келгенге чейин аялдардын абалы ушундай эле. Ислам келгенге чейин кыз перзенттердин абалы ушундай эле. Ал эми ислам келип эмне болду? Аны бир эле сөз менен айткым келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиш энелердин таман астында деди. Бир сөз менен аялдардын даражасын көтөрүп койду. Ислам келгенге чейин каракчылык күч алды. Бирөөнүн аксы деген түшүнүк болбоду. Бирөөнүн мал мүлкүн танып алуу көбөйгөн. Урматтуу мусулман бир тууган, жогоруда айтып өткөн бардык жаман иштердин болуусуна бир гана себеп. Ал эмне себеп? Таухид акыйдасы кыйраган ар бир доор караңгылыкка батат. Таухид акыйдасы деген бир Кудайга ишеними адамдардын жүрөгүнө орнобосо, бардык коом караңгылыкка батат. Анткени асмандар менен жердин нуру болгон, бардык ааламды жараткан Аллах Тааланын барлыгына, анын жалгыздыгына ишенүү адамдардын көңүлүнө орнобосо, адамдардын рухтары булганып, абийирлери карарып, бузулууга бет алат. Ислам келгенге чейин адамдардын дин тутунуу жааты кандай болгон? Ошол кезде жалгыз Кудайга сыйынуунун ордуна көптөгөн кудайларды өздөрүнө кудай тутуп алышты. Эң көп сыйынгандары буттар болду. Арабтардын көпчүлүгү бутпарас болгон. Азыр биз ажылыкка, умрага барып, Кабага барып таваф кылып сыйынган жерибиз 360тан көп бутка толуп кеткен эле. Арабтар ал жерге өз колдору менен таштан болсун,
дарактан болсун же ар кандай тамак аштан айкелдер жасап мына ошол нерселерге сыйынышаар эле. Бутпарастар көп болду. Андан кийин отпарастар болгон, отко табынуучулар. Жана ар кандай планеталарга сыйынгандар, тоо таштарга, бактарактарга сыйынгандар болгон. Жана аз сандагы христиандар жана ханифтер бир кудайга сыйынгандар болгон. Демек, жалпылай айтканда, инсанияттын, адамзаттын ишеними абдан бузулган кез эле. Ал арабтар буттарды жогоруда айткандай ар кандай нерселерден жасап, аларга ар кандай аттарды атап, Лат, Узза, Манат, Хубал жана башка аттар менен атап, аларга сыйынышар эле. Жанагы жогоруда айтып өткөн улуу сахабалардын бири, мен ислам келгенге чейинки бир окуяны ойлосом, көзүмө жаш алып ыйдасам, бир окуяны ойлосом, күлгүм келет деген. Ал күлгүсү келген нерсе, ал айтат, biz ислам келгенге чейин өзүбүз колубуздан халвадан ар кандай тамак аштан айкелдер жасап, ага сыйынар элек. Кала берсе, сапарга чыксак, өзүбүз менен кошо ал кудайчабызды коржонубузга салып алар элек. Сапарда да жөн турбастан ошол кудайыбызга сыйынар элек. Бирок эң эле күлкүлүүсү, ачка калган кезде жанагы кудайчабызды жеп салат элек. Деп айтып берген кезде ал жердеги адамдар, "О, баланча, эмне ал кезде силердин акылыңар жок беле?" деген кезде, акыл бизде болгон, бирок хидаят болгон эмес. Акылыбыз болгон, бирок туура жолду көрө алган эмеспиз. Туура жол көрсөтүү ал Аллахтын колунда деген. Кээ бир сабаттуу бутпарастар ал буттарды Аллах Таалага ортомчу катары колдонушкан. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулlah, ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллах." Биз ошол кудайларыбызга, алар бизди Аллах Таалага ого бетер жакындатат деп ишенебиз, деп баяндайт Кур'анда. Ушул жерде тактап айтып кете турган нерсе бар, урматтуу бир тууган. Мушрик Аллах Таалага бир нерсеге шерик кошуучу. Ал эми экинчи бир адам бар, ал капыр. Ал таптакыр кудайга ишенбеген атеисттер. Бирок өкүмдө экөө тең капыр болуп эсептелинет. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, Мекке жаткан бир чөл деп айтышы мүмкүн. Ооба, Мекке чөл эле. Бирок Аллах Таала ал жерге өзүнүн берекесин жаадырган жер эле. Жазында Сирияга, кышкысында Йеменге арабтар соода сатык кылып турушкан. Аллах Таала бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде Курайш сүрөсүндө кенен кесир баяндаган. Демек, Мекке жергеси, Мекке шаары дүйнөнүн соода борбору болгон. Кытайдан Йеменге, Римден Персияга, Шамдан Йеменге айтор бардык соода жолдору Мекке аркылуу болгон. Демек, Мекке соода борбору болгон. Экинчиден, Мекке зыярат борбору да болгон. Анткени эң биринчи Аллах Тааланын буйругу менен Адам алейхиссалам Меккеге Каабатулланы курган, Аллахтын үйүн курган. Ал Нух пайгамбардын доорунда жер бетин суу каптаган кезде аны периштелер асманга көтөрүп кеткен. Экинчи рет ал жерге Ибрахим алейхиссалам уулу Исмаил менен ал жерге Каабаны экинчи рет курган. Демек, бул Мекке шаары те Адам атадан бери эң ыйык, касиеттүү зыярат борбору болгон. Андан кийин, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыздын ата бабаларына көңүл буралы. Аллах Таала жер бетинде адамзаттын ичинен эң биринчи Адам алейхиссаламды жаратты, аны топурактан. Адам алейхиссаламдын кабыргасынан Хава энени жаратты. Мына ушул эки инсан себептүү жер бетинде адамзатты таратты. Адамзаттын ичинен көптөгөн пайгамбарлар чыкты. Ал пайгамбарлардын бирөөсү Ибрахим пайгамбар, улуу пайгамбар. Ибрахим пайгамбарга Аллах Таала көптөгөн ууларды, алардын ичинде Исхак жана Исмаил деген эки уул берди. Исхак деген уулу Ажар деген энебизден, Исхак деген уулу
İbrahim пайгамбардын эки аялы болгон. Сара жана Ажар. Сара энебизден Исхак деген уулу болот. Ал эми Хажар энебизден Исмаил деген уулу болот. İbrahim пайгамбар Аллах Тааланын буйругун алгандан кийин уулу Исмаил менен экинчи рет жанагы Меккеге Аллахтын үйү Каабаны курду. Каабаны ата бала куруп бүткөндөн кийин колдорун көккө жайып, жаратканга жалбарып, "О жараткан эгебиз, биздин уруубуздан чыккан момундардын арасынан бир улуу пайгамбар жибер. Ал пайгамбар адамдарга аяттарыңды, сенин даанышмандыктарыңды үйрөтсүн жана аларды күнөөлөрдөн тазаласын" деп дуа кылышты. Ата баланын чын пейилден кылган дуаларынын себебинен жараткан Аллах Таала эң акыркы пайгамбар биздин сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Исмаил алейхиссаламдын урпагынан чыгарды. Бул маселе боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен атам Ибрахимдин дуасынан жаралганмын" деген. Ошентип Исмаил алейхиссаламдын уул неберелери күн сайын көбөйүп, Араб жармаралына тарап көбөйө баштады. Алардын ичинен Аднан уулдары, Аднан уулдарынан Мудар уулдары, андан Курайш уулдары, андан Хашимилер башкаларга караганда атак даңкка көбүрөөк ээ болушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аллах Таала Ибрахим уулдарынан Исмаилди тандады. Исмаил уулдарынан Кинананы тандады. Кинана уулдарынан Курайшты, Курайш уулдарынан Хашимди, Хашим уулдарынан мени тандады" дейт. Эгерде ислам тарыхына көз сала турган болсок, ислам тарыхында пайгамбарыбыздын 21 атасы аталат. Кээ бир тарыхчылар, алардын ичинен Ибн Исхак деген тарыхчы, пайгамбарыбыздын ата бабаларын тектеп, санжыралап, Адам алейхиссаламды чейин жеткизет. Бирок көпчүлүк тарыхчылар ал маалыматты тастабагандыктан бул маселе көптөгөн булактарда баяндалган эмес. Ошол пайгамбарыбыздын бардык ата бабалары өз доорунда, өз чөйрөсүндө атак даңкка ээ болгон уруу башчылар, өз чөйрөсүнүн кадыр барктуу, адеп ахлактуу адамдары болгон. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй бир уруудан, жөнөкөй бир үй бүлөдөн чыккан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ак тектүү, таза кандуу инсандардын урпактарынан келип чыккан. Иншалла, Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берсе, эмки сабактарда пайгамбарыбыздын ата энеси жана пайгамбарыбыздын жаштык курактары жөнүндө сөз кылабыз. Аллахым баарыбызды угуучу, уккан аят хадистерге, уккан туура сөздөргө амал кылуучу пенделик кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله